Петербург ушел? Азыр ушул бер вот Багет ушпай тұрсыңыз? Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын жетекчиси Болотбек Момбековду кармоо учурунун видеосун жөнөттү. Ал шаардык Жаңы Базардын аймагынан 29 январь күнү колго түшкөн. Финполдун маалыматына караганда директор 143 000 сом пара алууга шектелип жатат. Башкармалыктын жетекчиси жарандын чет өлкөгө ишке орношуусу үчүн медициналык справка жана башка документтерди даярдап берүү үчүн акча талап кылган деп айыпталууда. Бүгүн анын баш коргоо чарасы каралат. Спутник Эйчи. Медициналык беткап 15 сомго чейин кымбаттап, 2 күндө 2 миллион данасы сатылды. Медициналык беткаптардын баасы Бишкекте мурда 3-5 сом болгон болсо, бүгүнкү күндө 15 сомго чейин жогорулады. Учурдан пайдаланып, дарыканалардан 100 миңдеген беткаптарды сатып алып, кайра кымбат баада саткан фактылар кездешет. Саламаттык сактоо министрлиги баанын жогорулашы негизсиз экенин айтып, бул боюнча атайын аракеттерди көрүп жатканын билдирет. Муну менен катар айрым дарыканаларда медициналык беткап калбаганын айтышты. Мындан сырткары айрым маалымат каражаттары 500 000 беткап сатып алып, кайра кымбат баада сатуу менен алектенген жаран тууралуу жазып чыгышты. Мындай факт катталганын Саламаттык сактоо министрлиги да тастыктады. 2020 жылдын 28 январында дарыканаларда 3,5 миллион беткап бар экендиги айтылган болсо, 30 январга карата 1,5 миллиону калган. Тагыраагы 2 күндүн ичинде 2 миллиондой медициналык беткап сатылган. Ал эми дары-дармек департаментинин капчыгында 18 миңден ашуун беткап бар. Булак Марал ФМ. Кытайдан Кыргызстанга келген жарандардын саны 42 болду. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиргендей, 30 январга карата коронавирусту жуктургандар катталган жок. Ысык атанын ооруканасында дарыланып жаткан 6 адам жашаган жеринин медициналык көзөмөлдөөсүнө жиберилди. Санитардык карантиндик пункттан 14 445 адам кароодон өттү. Кытайдан келген 42 кишинин 24-ü Кыргызстандын жарандары, ал эми 18-и Кытайдын жарандары. Бардыгы термосканердин жардамы менен тийиштүү медициналык процедурадан өтүп, эч кимисинен оорунун белгилери аныкталган жок. Бүгүнкү күндө Москва районунун аймактык ооруканасында 6 адам, сокулукта 3 киши жатат. Алар дарыгерлердин көзөмөлүнүн астында, абалдары канааттандырарлык. Калган 33 адам штабтын чечими менен жашаган жеринин медициналык көзөмөлүндө болууга кое берилди. Элдик медиа сайт. Бишкек Ошуна жолунун 198-чакырымында 30 январда кар көчкүнү мажбурлап түшүрүү иштери жүрдү. Натыйжада 16 050 метр куб кар көчкү түшкөн. Маалыматка караганда жолго 16 050 метр куб кар көчкү түшүп, номер 9-жол тейлөө ишканасынан бир жүктөгүч тартылып, тазалоо иш-чаралары да жүргүзүлдү. Уна жол бир тараптуу жабык, тазалоо иштери бүткөн соң ачылат. Кар көчкүлөрүн мажбурлап атып түшүрүү иш-чаралары 31 январь күнү улантылат. Ички иштер министрлиги кар көчкүлөрдү мажбурлап түшүрүү мезгилинде унаа жолдордогу унаа каражаттарынын кыймылын, коопсуз аралыкта убактылуу жабууну жана кар көчкүлөрдү атайлап түшүрүү иштери жүргүзүлүп жаткан жерлерде коомдук тартипти сактоону камсыз кылат. Иш-чара аяктаганга чейин тиешелүү медицина кызматкерлери коштоп жүрөт. Иш-чара жүрүп жаткан участокко унаалар үчүн убактылуу чектөө киргизилип, жумуш бүткөн соң чектөө алынат. Толугу менен Бишкек Ош автоунаа жолу жабылбайт. Турмуш Кечи. Социалдык тармактарга 30 январда Ош шаарында таза сууга 3 эсе көп хлор кошулгандыгы тууралуу маалымат жарыяланган. Аталган маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Ош суу канал муниципалдык ишканасынан билдиришти. Ош шаарында берилип жаткан таза суунун коопсуздугу өкмөт тарабынан бекитилген техникалык эрежелер боюнча тынымсыз текшерилип турат. Ош суу канал ишканасы шаар тургундарын жалган маалыматка көңүл бурбоого чакырат. Социалдык тармактарга жарыяланган сүрөттө шаар, район же аймак жана мекеменин аталышы жазылган эмес. Ош суу канал муниципалдык ишканасы жашоочуларды такталбаган жана жалган маалыматтарды таратпоого чакырып, жалган маалымат үчүн жаза кодексинин негизинде жазага тартуу коркунучу бар экенин эскертет.
Октябрь райондук соту вебкам студия ачып алган 24 жаштагы Бишкек шаарынын тургунуна 30 000 сом айып пул салды. Бул тууралуу соттун токтомунда айтылат. Маалыматка ылайык 24 жаштагы кыз Скрябин көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринен батир алып, вебкам аркылуу чет өлкөлүк жарандарга интимдик кызмат көрсөткөн. Сот кызды 30 000 айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Факт кечир. Кытайлык ишкер Айыркен Саймайтинин өлүмүн Сириянын жараны буйруган. Бул тууралуу бүгүн депутаттык комиссиянын отурумунда УКМКнын тергөө башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Сагынбек Самиддин уулу билдирди. Анын айтымында Айыркен Саймайтини өлтүрүүгө буйрутма берген адамдын террористтик ишмердүүлүккө тиешеси бар. Биз Туркия тарап менен бири-бирибизге жардам берүүдө кызматташуудабыз. Алдын ала маалыматтарга таянсак, өлтүрүүнү буйруткан Сириянын жараны, ал эми аткаргандар Өзбекстандын жарандары, деди Сагынбек Самиддин уулу. Элдик медиа сайты. Кече 30 январда Нарын шаарында 2 унаа кагышты. Видеодо көрүнүп тургандай токтоп турган унаага түшүп бара жаткан 2 кызды капыстан чыккан унаа катуу ылдамдыкта келип учура сүзгөн. Нарын шаардык милициясынан билдиргендей, учура келип сүзгөн айдоочу мас абалда болгон жана жанында эч кандай тиешелүү документтери жок болуп чыккан. Ал эми кырсыктан эч ким жабыркаган жок деп ишендирди Нарын облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, териштирүү жүрүүдө. Бишкекте белгисиз жаран токтоп турган унаанын капталындагы айнекти чаап, ичинен капчыкты уурдап кетти. Бул учур сырттагы видео көзөмөлгө түшүп калган. Видеонун авторунун айтымында окуя 29 январда Тимур Фрунзе көчөсүндөгү Дарбаза футболдук клубунун алдында болгон. Кара Суу районунда турак үйдөн өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. 30 январ күнү саат 14 чамасында Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнө караштуу Нариман айылынын Орозбаев көчөсүндөгү турак үйдөн өрт чыккан. Маалыматка караганда 36 жаштагы жарандын 2 кабаттуу үйүнүн 1 кабатындагы 5 бөлмөсү, ичиндеги буюмдары менен жана 2 дараткана жуунуучу бөлмөсү күйүп кеткен. Учурда өрттөн чыгуу себептери жана материалдык чыгымы такталууда.